биринчи 5-нчи өтпөй калышы мүмкүн, 50-нчи өтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн персональный болуп атат да, персональный адамга шайлап атабыз партияны. А берки одномандатный округ мурункудай эле бай илгери бизде бар эмеспи бир жолу Акаевдин учурунда одномандатный деген. Ошондой эле жакшы, ошондой болуш керек шайлоо. Жакшы болду. Бул жакшы жаңы кадам. Мына 30 жылдан бери биз монтип текшерип атып, проба болуп аттык да, бир жолу мындай одномандатный чоң 300 киши, анан кийин эки палаталык, анан кийин мындай, анан кийин партийный спискке келгенде жанагы бул жөн эле кармушка болуп калганда партийный лидерлер үчүн кармушка. Акчаны чогултуп алып, миллиондон акчаны чогултуп алып туруп, анан кийин каалаган кишисин базаркомдорду баары кое берет министрге. Азыр андай жок, азыр андай болбойт. Азыр инсандар келет да. Баягы бир кезде жана одномандатный болгондо ошо инсандар келбеди беле. Дооронбек Садырбаев, Сатыбалды Жээнбек, ошо чоң инсандар. Алар акча менен келген эмес. Өзүнүн эмеси менен, баркы менен келген. Ошондо көрбөдүк парламенттин күчүн көрбөдүк ошондо. Мына азыр деле ошондой болот. Ишеним бар. Кандайдыр бир айырмачылыктар да киргизет, же болбосо кандайдыр бир өзгөчө иштелет деген, жаңылануу болот ба? Анан дагы булар 5 жылга шайлап атабыз, эми ошо 5 жылдын ичинде көрсөтсүн. Кандай болот деп. Кыргыз эли бардык эле ишеним артып эле ошо келип атат болуш керек, добуш берели деп келечекти ойлоп. Биздин келечекти күтүп атабыз. Бүгүнкү шайланып алган депутаттарыбыз дегендей эл үчүн, жер үчүн кызмат кылган адамдардан болсун деп тилейбиз. Жаштардан үмүтүбүз чоң да. Мурункулардын баары кетип, азыркы жаңылануу менен жаштар келсе, ошолордон үмүтүбүз чоң. Жаңылануу менен президентке жардам берип, жакшы алып кетип, өлкөбүздү өнүккөн мамлекеттердин кашына кошсо, жакшы болот эле деген үмүттөбүз да. Шайлоого бардык, шайладык, уже чыгып келатабыз. Жаштарды шайлап келатабыз, Кудай буйрса. Эми жаштар алдабаса деген үмүттөбүз. Анан алар дагы баягы биздики бар го, бийликке келгенден кийин эле апыр-тапыр болуп жаштар өздөрү мындай эмеге өздөрүнүн күч кубатын баарын тең эле башка жака жумшап кетирбесе, эл үчүн деп иштешсе жакшы болот эле да. Бунусунда негедир ишеним, то есть алдыга күткөн жыйынтык жакшы болот деп күтүп атам да мен үчүн. Шайлоого карасам бүгүн бирок кишилер чоң аз көрүнөт. Барын айтарым, кайдыга карабай барып добушун берсе жакшы болмок. Бул мен өзүмдүн жеке оюм боюнча шайлоо жакшыраак өтөт деп ойлоп жатам да. Буйрса жакшы болот деп оюм бар. Надеемся, что пройдут кандидаты достойные, что будут какие-то изменения в стране в положительном ключе. Я считаю, что это гражданский долг, и каждый должен его выполнять. А когда люди не ходят, но потом недовольны, это что же неправильно? Баары тең активный болуп, кандай десем, калгыс болгон депутаттар болсун. Элибизге ден соолук, өмүр берсин баарыбызга, балдарыбызга. Мен ойлоп атам, эми таза өттү го деп. Таза өттү го деп ойлоп атам. Анан шайлоого азыр баралы деп атабыз. Шайлоодо эми үмүтүбүз чоң эле. Бирок 30 жылдан бери эмне деген окуялар болуп келатат, өзүңөр билесиңер. Депутаттарга ишенбей деле калдык кийинки кезде. Анан бирок баары ишенич деген өлбөйт экен да. Азыр эми оюбузду ойлоп атабыз, татыктуулардын татыктуусун тандап алалы. Ошо элибизди, жерибизди ойлогон, биздин балдарыбыздын келечегин ойлогон, биздин азыр эң эле коркунучтуу ахвалыбыз ушул да, ушул балдардын келечеги. Азыркы балдардын келечеги кандай болот деп, ошон үчүн ушул эң негизгиси ушу депутаттардын Алла Таала ушуларга жүрөгүнө иман салса деп ойлойм. Биринчиден иман берсин, экинчиден нафсилерин тыйсын. Аллахым ушул жардам берсе, Алла жардам берип ушул оң жолго салат го деген ишеништебиз да. Жакшы нерсени эле үмүт кылып, жакшы нерсени күтүп атам Кудай Тааламдан. Кудай Таалам өзү туруп аласın. Элибизге тынчтык берсин, ушу иштей турган мамлекет башына, ошо бизге кызмат кыла турган ата эмеле жарандар, атуулар келсин деп. Келечекке болгон үмүтүм Кудай буйрса жакшы эле. Анан айырмасы бир мандат болгон жакшы болду го дейм. Ар бир райондон өзүнүн талапкерлер бар өзүнүн жеринде. Ошонусу менен айырмаланып жакшы болду. Жаштар инсапты гана күтөт го дейм чоңдордон. Ошол эле. Жаштар чыгыш керек чоңдор.
саясатка ошо жаштар өздөрү барыш керек. Азыр партиялар бар, жакшы партиялар бар, ошолорду балким өтүп кетсе, может, жакшы жумуштар болот да алдыда. Шайлоого барбадым. Эмнеге барбай калдыңыз? Менин пропискам жалап атта. Аякка барганга менин ден соолугум жол бербейт. Биякка деген мен эч ким уруксат бербеди. Бирок үмүтүңүз барбы бүгүнкү шайлоо кандай өтөт деп ойлойсуз? Бүгүнкү шайлоо таза эле өтөт деп былтыркы мурункуларга салыштырганда жакшы деп ойлоп атам. Себеби мурун башкача болчу да, азыр көп нерсе өзгөрбөдүбү. Эми президентибизди сыйласак деле таза шайлоо болот го. Менин оюмча жаштар көбүрөөк келсе, мамлекетибиздин экономикасын көтөрөт го. Ошондой жакшы закондор иштелип чыгат го деген оюм бар.